Саламатсыңарбы кымбаттуу окуучулар. Кутман күнүңөр менен барыңарга жакшы маанай каалаймын. Адабият сабагы. Бүгүн 9 айынын 16-сы күнгө жума. Сабактын темасы. Тема урока. Манас эпосунун кыскача мазмуну. Краткое содержание эпоса Манас. Сабактын максаты. Цель урока. Биринчи. Манас эпосы боюнча кыскача маалымат алабыз. Получим информацию о краткой содержании эпоса Манаса. Экинчи, сүйлөө кептерибизди, сөз байлыктарыбызды өстүрөбүз. Развиваем развитие речи и словарный запас. Үчүнчү, элдерибизди сүйүүгө жана аны коргоого тарбияланабыз. Учимся любить родину и защищать ее. Экинчи, бул өтүлгөн теманы кайталайбыз жана эске салабыз. Демек, повторение и немножко будем вспоминать. Карагыла. Манас эпосы кандай чыгарма? А что за произведение эпос Манас? Эпосты ким жазган? Кто написал эпоса Манаса? Манас дастаны биздин күндөргө кантип жетти? Манас как дошел до нашего времени? Манас бизге кимдерден калган мурас? Манас от кого остался нам как наследие? Эпостун көлөмү канча сап ырдан турат? Эпос состоит из сколько строчек? Эң чоң эпос катары кайсы китепке киргизилген Манас? Манас, как самый большой эпос, внесен в какую книгу? Маданий мурас катары эмненин тизмесине киргизилген? Эпос как культурное наследие народа внесен в какой список? Акыркысы, Манасты айтуучуларды кимдер дейбиз? Как называем сказителей Манаса? Месе? Жаңы тема. Манас эпосунун кыскача мазмуну, краткое содержание эпоса Манас дейли. Эми карагыла, эпостагы негизги окуялар дейт. Бул эмне экен? Эпос Манас, балдар, состоит из этих событий. Тогда, биринчи, кыргыздардын чачылышы, распад кыргызов. Экинчи, Жакыптын 40 үйлүү кыргыз менен Алтайга качышы. Побег Жакыпа 40 семьями кыргызов на Алтай. Манастын төрөлүшү, балалык чагы. Рождение Манаса и его детство. Төртүнчү, кыргыздардын Алтайдан Алатоого кайтып келиши. Возвращение кыргызов из Алтая в Алатоо. Алмамбеттин окуясы. Бешинчи, событие Алмамбета. Алтынчы, Көкөтөйдүн ашы. Поминка Көкөтөя. Жетинчи, Чоң Казат. Чоң Казат — это большая битва деп айтсак да болот, можно кыргызча эле Чоң Казат. Сегизинчи, Манастын жарадар болушу жана өлүмү, смерть Манаса. Эми Манас эпосунун кыскача мазмунуна көңүл бургула. Балдар, дегенде окуйбуз. Кыргызча текст менен таанышалы, андан кийин орусча айтып бергенге аракет кылайын. Кана кеттик, чогуу окуйбуз. Кыргыз ханы Орозду дүйнөдөн кайтат. Кытайлар Ороздунун 10 уулун туш-тушка айдаган. Ошондо Ороздунун бир уулу Жакып 40 үйлүү кыргыз менен Алтайга качат. Алтайдан Манас төрөлөт. Ал бөтөн жашоо, тентек болуп чоңойот. Анын тентектиги калсын, эмгек эмне экендигин билсин деп ойлоп, атасы Жакып Манасты чоң койчусу же койчулардын башчысы, балдар, Ошпурга койчу кылып берет. Тентектиги токтогон жок. Манас чоңойгондо Алтай кыргыздын жери эмес экенин билет. Ошондо ал кыргыз элин чогултуп Алатоого көчүшөт. Алар Алатоого таласка келишет. Манас чачылган элин жыйнайт. Эл Манасты хан шайлайт. Манастын 40 чоросу болот. Кытайдагы Азиз хандын баласы
Алмамбет элине таарынып келип Манаска кошулат. Манас кубануу менен тосуп алат. Манастын буга чейин Акылай, Кара Бүрк деген аялдары болсо, эми Алмамбеттин сунушу менен Сани Рабига деген кызга үйлөнөт. Ошентип Манастын 3-чү аялы Сани Рабига болгон. Сани Рабига Бухарадагы Темирхандын кызы. Сани Рабига Манас хандын некесине өткөндөн кийин Каныкей деген атты алат. Уланттык, андан ары кеттик. Көкөтөйдүн ашын анын жалгыз баласы Бокмурун Каркыра жайлоосунда өткөрөт. Ашта Кошой Баатырдын батасынан кийин Манас менен Каныкей эркек балалуу болот. Атын Семетей коюшат. Семетейге 6 ай болгондо кыргыздар менен кытайлардын сугушу чоң казат башталат. Чоң казатта Манас Алмамбет Чубак Сыргак баш болгон чоролорунан ажырайт. Балдар Манас ажырайт. Манас Кытайдын баатыры Коңурбайдын арт жагынан ыргыткан найзасынан жарадар болот. Найза Манастын желкесине тиет. Найзанын башындагы темирдин сыныгы желкедеги омурткада калып калган. Ошол сынык бүт жүлүндү чиритип жиберет. Жүлүн бул спинной мозг. Ошондон улам Манас дүйнөдөн кайтат. Демек, биз кыргызча текст менен тааныштык. Эмесе орусчасын бир аз айтып бергенге аракет кылайын. Эми окула жаштар. Умер кыргызский хан Ороздо. Напавшие китайцы разгоняют сыновей Ороздо. Один из сыновей Джакып 40 семьями сбежали на Алтай. На Алтае родился Манас. Он рос очень шустрым. Отец Джакоб отдал сына на воспитание главному скотоводу Ошпору, чтоб Манас узнал, что такое труд, и чтоб перестал хулиганить. Но он не угомонился, балдар. Когда Манас вырос, он узнал, что Алтай не земля кыргызов. Тогда он собрал свой кыргызский народ, и они переехали на Алато и поселились в Таласе. Кыргызский народ избрал Манас ханом. У Манаса будет 40 воинов. Сын китайского Азизхана Алмамбет, обидевшись на свой народ, присоединяется к Манасу. Манас с радостью принимает его. У Алмамбета были жены Акылай и Кара Бүрк, но по совету Алмамбета он женится на Сани Рабиге. Значит, она третья жена Манаса. А Сани Рабига – дочь бухарского хана Темирхана. После того, как Сани Рабига выходит замуж за Манас хана, она берет имя Каныкей. Теперь на пастбище Каркыра проводит поминку Көкөтөя, его единственный сын Бокмурун. На поминках благословения Кошой Батыра у Манаса и Каныкея родится сын. Ему дают имя Семетей. Когда Семетея исполняется 6 месяцев, между кыргызами и китайцами начинается большая война Чоң-Казат, или большая битва, давайте бы. На войне Манас теряет большинство воинов во главе с Алмамбетом, Чубаком и Сыргаком. Китайский воин Батыр Коңурбай ранит Манаса. Ударом со спины копье попадает в затылок Манаса, а осколок от копья остается в позвоночнике Манас. Незаметный осколок поражает весь спинной мозг. От этого
погибает Манас. Түшүндүкпү балдар бираз? Эми улантты кандан ары сабакты карагыла. Бул жер Алтай жери. Это Алтайский край. Это находится где, балдар? Россияда, да? Бул Манас туулган жер. Это земля, которой Манас родился. Алтайдын жерин көрүп турасыңар. И там есть Манас көлү, балдар. Озеро Манас бул. И алтайлыктар, вот алтайцы. Бул жерде болсо улуттук оюндар. Это их национальная игра. Андан ары кеттик. Демек, Алтай жөнүндө бир аз маалымат алдыкпы? Эмесе сүрөттөрдү карагыла, сүрөт боюнча айтып кетейин. Демек, Манас төрөлдү. Манастын балалык чагы и Ала тоого карай жол. Путь Ала тоо. Бул сүрөттөрдү карагыла. Бакай. Бакай это советник Манаса, балдар. Старейшин деп айтабызбы кандай? Кошой это богатырь. Кошой богатырь. Алмамбет это самый близкий друг Манаса. Сын Азизхана. Он китаец. Эми карагыла. Бул жерде Жакып, отец Манаса, Жакып, балдар. Манас турат, андан кийин Каныкей. Это девичье имя, ким деп айттык? Санира Бига. А когда выходит замуж за хана, и она берет имя Каныкей. Кийинки сүрөттү карайбыз, балдар. Бул жерде Манастын оолу Семетей, сын Манаса Семетей, жена Семетея Айчүрөк. Это у нас будет следующий урокто. Азыр жөн эле сүрөттү карап атасыңар. А Сейтек это сын Семетея Сейтек. Түшүндүкпү, балдар? Түшүнсөк эң жакшы, балдар. Барыңарга рахмат айтам, түшүнсөңөр. Биз бүгүн чоң тема менен тааныштык. Эмесе үйгө тапшырма алабыз, карагыла. Текстти жакшылап түшүнүп окуйбуз. Балдар, читаем, внимательно читаем. Экинчи, жаңы сөздөрдү сөздүк дептерге жазып которобуз. Демек, новые словаларды мы пишем на словарный тетрадь и, конечно, переводим. Бул биздин сөз байлыкты өстүрөт. Это словарь, балдар, это развивает нашу речь. Или словарный запасты. Түшүндүкпү, балдар? Демек, сөз байлыкты өстүрөт. Бул үйгө тапшырма, кыскасы ушул да. Эмесе түшүнсөк барыңарга чоң рахмат айткым келет. Барыңарга ден соолук. Эмдики сабакка чейин көрүшкөнчө.